Таң мана көрсөтүүсү өзүнүн 10 декабрдагы программасын улантып жаткан учур бизге жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүз болсо, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен. Бизде таңкы конок. Ооба. Коногубуз менен тааныштыра турган болсок, жаш ырчы, аткаруучу Калыс Жакупов. Салам алейкум. Саламат. Кош келдиңиз. Кош келдиңиз. Маанайыңыз жакшы? Маанай абдан сонун, буюрса. Жакшы. Бир аз сыркоолоп калыптырсыз. Жок, жакшы эле азырынча. Кичине эле, жакшы. Айыктым, жакшы буюрса. Жакшы. Айыгып жакшы болуп калдым. Чыгармачылык боюнча сүйлөшөлү да, бат эле баягы суроонун эң негизгилерин берип баштайлы. Чыгармачылык чөйрөдө жүргөндөн кийин жакында эле бир ырыңыз чыкты, Туулган күн дегенчи. Анан ошол ырды жазган, тегеле сөздөрү, тексти кимге таандык болуп калды? Башынан баштап айта кетейин, негизи кичинекей кезимден бери ырдап жүрөм. Бирок ортодо бир үнүм алмашуу болуп, ортодо бир эс алгам, мутацияга учурагандыктан окуп, билим алып туруп, андан кийин чоң сахнага аттанып, жаңыдан жаңы дем менен чыгайын деген өзүмдүн сонун үмүттөрүм бар болчу. Ошол үмүттөрүм азыр буюрса ишке ашып атат. Августтан баштап кайра ошол чыгармачылык чөйрөгө кириш баштадым. Жакында эле турбайбы? Жакында эле августта. Ошол августтан бери 3 ыр жаздырдым, бир клип тарттырдым. Сен гүлүм ай, анан Туулган күн деген. Туулган күн деген ырымды Сагынбек Молдоев деген байкем бар. Абдан таланттуу, сонун ырлары бар. Ошол байкеден атайын заказ менен жаштырып алгам. Жаштырып, ошол ыры жагып, ошол Туулган күн деген ырды сөз обон ошол Сагынбек Молдоевго таандык. Жакшы музыкалык билим алып жатасызбы? Кайсыл жакта окуйсуз, ошол боюнча айтып берсеңиз. Азыркы учурда Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайда 4-курста билим алам. Быйыл буюрса, Кудайым буюрса, ийгиликтүү аяктап алсам деп турам. Андан сырткары Бүбүсара Бейшеналиев атындагы музыкалык университетте 2-курста менеджер факультетинде билим алам. Сиздин баягы бул чыгармачылыкта жаңы кадам таштап атпайсызбы? Анан негизги бул ырчылык максатыңыз эмне? Негизи ырчылык максат бул элге мен жакшы ырларды тартуулап, элге ошо жалпы кыргыз элине эле эмес, ошол коңшу мамлекеттерге дагы таанылсам деген өзүмдүн үмүттөрүм бар. Буюрса, жаңы чыккан жокмун, мен 2-класс алмашта ырдайм. Ошол кичинекей кезимден бери тааныгандар бар. Азыр эми чыкканда көп деле киши тааныбай эле мындайчы. Ошол кичинекей кезинде ырдаган, сахнаны ырдаган бала деп азыр көбүнчө ошентип таанышат да. Анан буюрса, жакын арада дагы жакшы ырлар менен жакшы пландар бар алдыда. Ошолордун баардыгын ишке ашырабыз деген үмүттөбүз. Бизде аккордеон менен ырдаган ырчылар көп да негизи. Анан сиз кичине кезимен бери ырдап атам деп атасыз, аккордеонду качан колуңузга алдыңыз? Аккордеонду 5-класстан баштап үйрөнгөм. 5-класста Мухаммед деген агайга барып, ошол үйрөткөн мага. Бир айда баргандан кийин ошо Кудайдын буйругу экен. Ошо барып аткан учурда ал агайым кайтыш болуп калды. Андан кийин ошол аккордеонду өздөштүрүп кеттим. Биздин экинчи эле аспап болуп калды го, колубуздан кийинки эле улуттук аспапка айланды окшойт. Көрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, эгерде Калыска сурооңуздар болсо, анда 56 56 72 сандарын түз байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Калыс, ушул аккордеонду колго алгандан бери бир адам баягы бир адамды, бир ырчыны туурап же болбосо ошол ырларды, ошол адамдын ырларын көбүрөөк ырдайт эмеспи? Сиз кимдин ырын көбүрөөк ырдайсыз? Мен өзүм жүрөгүмө жаккан ырларды тандап ырдайм. Именно бирөөнүкүн монтип артынан сая түшүп, монукун ырдайм деп антпейм деле. Мен көңүлүмө жаккан, ошол мага табитиме туура келген ырларды ырдайм. Келиңиз анда ошол сиздин көңүлүңүзгө жаккан табитиңиздеги ырдан бир чыгарма аткарып бериңиз. Аткарып берейин. Өзүң бил деген Бекбор Биев агабыздын ырларынын бардыгы эле сүйүп укса керек. Ошол Бекбор Биев агабыздын Өзүң бил деген чыгармасын ошо кичинекей кезимден бери ырдап келатам. Ошол чыгарманы аткарып берейин. Жаңырган айды көрсөм сени еңсеймин, ачылган гүлдү көрүп аны сен деймин. О гүлүм, кыйнадың го мени мынчалык, сагындым, саргайдым го, неге келбейсиң? Чокурдайсың? Алты тонун тескейи, алты кушаны еңсейби, алсырадым аздым го, алтыны берде келбейби.
Sıradım azdım go altınım erite gel baby Jetimsirep kaldım go jerenim erite gel baby Азаматсыз. Негизи бек байкебиздин ырын аккордеон менен аккордеон кармагандар көп ырдашат. Да кайсы ырларын ырдап жүрөсүз ошол агаңыздын? Көл ырларын ырдайм. Той топурларда, ошондой үйгө коноктор келип калганда, тойлорго чакырып. Негизи сурап ырдайсыңарбы же сурабай эле ырдай бересиңер? Аккордеон ырдаганда мындай эле да. Ырдай берет да эле кишилер. Сурабайсың да. Анын чыгармасын эгерде аранжировка жаңыдан аранжировка кылдырып ырдап чыгам десең, анда сурашың керек болуп калат. Бирок ал өзү аябай кең пейил, ошо ырларын кызганбаган адам. Аябай ошонусун баалайм да. Ырларымды негизи айтат да өзү, ырларымды сурабай эле ырдай бергиле деп. Главное ошо авторун жазып коюш керек да. Ооба, туура. Анан сиз ушул аккордеондон сырткары кайсыл аспаптарды ойнойсуз? Аккордеондон сырткары комузда ойнойм. Фортепианода ойнойм. Жакшы. Негизи бүгүнкү күндө баягы сиз чыгармачылыкта жүрөсүз, анан сиздин үй бүлөңүздө дагы ошол чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адамдар барбы? Үй бүлөбүздө атам деле, апам жак деле баардыгы ырдашат. Тайкелерим аябай жакшы ырдашат. Комуз, аккордеон баардык аспаптарды ойношот. Атам жак деле аябай таланттуу адамдар. Бирок эл жүзүнө көрүнүп, мынтип сахнада чыгып ырдашкан эмес да. Ошолордун ичинен буюрса мен аттанып чыгып атам. Аккордеон менен аккордеонду алып жүргөнүңүзгө эле көп убакыт болуптур. Өзүңүз деле ушул аспап менен обон жаратып бир көрдүңүз беле? Бул мен обон жараткан эмесмин, бирок ошол фортепианода азыр аракет кылып атам. Бирок өзүм көңүлүмө жакпагандыктан ошол элге азыр тартуулап эле турам да. Ошол көңүлүмө жаккан ырларды азырынча ырдап турайын. Буюрса алдыңкы убакыттарда өзүм чыгарган обондорду дагы уга аласыздар. Буюрса Кудайым. Мисалы буга чейинки баягы чоң ырчы агаларыбыздан угуп жүрөбүз да, чыгармачыл адам деген бул бир нерсени чыгарыш керек. Же текст жазыш керек, же болбосо бир обон чыгарыш керек деп айтышат да. Анан ошондо адам бул чыгармачыл адам болушат депчи. Анан бүгүнкү күндө ошол чыгармачыл адамдар азайып кетти, чыгарбай эле бир аткаруучу болуп калышты деп айтып атышат да. Бул нерсеге көз карашыңыз кандай? Негизи айтат го аткаруучу обончу деп жана ыр жазгандарды. Бирок азыркы учурда ошол илгерки ырларды жаңылап чыгаруу ошол мода болуп калбадыбы азыр. Трендке айланып кетти. Жаңылап чыгаруу, анан көбүнчө эле ырчыларыбыз ошол мисалы мен деле жаңыча мурдакы жаккан ырларды ырдап чыгарып атабыз азырынча. Анан чыгармачыл адам деп кеттиңиз. Буюрса алдыңкы убакыттарда чыгарабыз, буюрса биз дагы. Бирок сөз жазам кээ кездерде аябай. Акынчылык жагыңызда бар турбайбы? Илхом келип кеткен. Атам жазчу, текст жазчу да. Калыс, жакшы анда. Кече жакында туулган күн деген чыгармаңыз чыкты. Ал бүгүнкү күндө социалдык желилерде аябагындай укмуштуудай тарап жаткан учуру. Анан өз көрөрмандарыңыз дагы топтоп атасыз. Дал ушул чыгарманы биздин сахнабызга чыгып туруп бир аткарып бербейсизби деле көрсөтөбүз. Бул жакта биздин микрофонубуз бар. Ошол менен биз Калыс менен да коштошот экенбиз. Бардык туулган күн ээлерине да ушул чыгармасын аткарып берсин Калыс. Барыңыздар туулган күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Студияда жаш ырчы мырза Калыс Жакыпов болду. Келиңиз Калыс. Тагыңыз. Ана эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер үчүн таң эрте, таң маанайда Калыс Жакыповдон туулган күн аттуу чыгарма. Кабыл алып коюңуздар. Сулуусуң, ажарлуусуң, сен бүгүн өзгөчө, ак жүзүң нурга бөлөнүп. Анткени сен каралдым, бир канча жылдар алдын, келгенсиң дал ошол күн, дүйнөгө жаңы төрөлүп. Дагы бир гүлүм ачылып бүгүн, куттуу болсун жаным сени туулган күнүң. Бакыт коштоп менин сүйгөн ардагым болуп, жүрө бер гүлүм, жүрө бер гүлүм, кут болсун туулган күнүң.
Баракелди. Калыс Жакупов жалпы бүгүнкү туулган күн ээлерин куттуктап өттү. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Келип туруңуз бизге. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү алдыны көздөй улантабыз.